Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өлкөнүн туңгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевтың кадр саясатындағы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Парламент депутаттары дээрлик бир ооздон бул буйрукту кубатташты. Ал эми оппозициялык маанайдагы байкоочулар Тоқаевтың бул буйругу коңшу өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүп жатканын ачыкка чыгарганын айтышууда. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет. Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың буйругу боюнча мындан ары тышкы жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү Коопсуздук кеңешинин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Мындан тышкары башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук комитети, Улуттук банк, Республикалык гвардия, тышкы чалгын кызматы, күзөт кызматы өңдүү президентке түздөн-түз баш ийген орган мекемелердин башчыларын дайындоодо Коопсуздук кеңешинин жетекчиси менен кеңешүү зарыл. Ошондой эле облус акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаар жана Борбор калаанын мэрлери да Назарбаев менен кеңешүүдөн соң гана дайындалат. Казак президентинин бул буйругун парламенттеги депутаттар дээрлик бир ооздон колдоого алышты. Елбасының өзі де айтқан болатын, өзі де талай сұхбат берген кезде түсіндірген болатын, біздің елімізде екі беріктік деген дүние жоқ деп. Бірақ алайда енді қазақтың бір жақсы сөзі бар, меніңше осы сұрақтың ішінде, осы жауапта сіздерде көп нәрсені түсінетін шығарсыздар деген ақылдасып шешкен тоң кілте болмас дейді. Ол мемлекеттің бар кадрлыны білетін адам. Содан мен ойлаймын, ол ештеңесі онда жоқ. Кеңес екі лауазымды адам кеңесіп жақсы шешім қабылдайды. Ал эми оппозициялык маанайдагы байкоочулар мejlis мүчөлөрүнүн пикирлерин четке кагып, Токаевдин бул буйругу өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүп жатканын ачыктап турат деп айтып чыгышты. Токаевдин қазіргі жарлыгы өзүн-өзү тежөө, кызметтик лауазымдык міндеттеріне соған тежөө койду деп айтууга болот. Чектөө коюу өзүн-өзү ол қазіргі жагдайды накты көрсөтүп отур. Бизде бурунку президент Назарбаев екі бийлик жоқ, бірақ адам басқарады, ол президент деген сөзінің жалғандығын көрсетіп берді. Президент Касым-Жомарт Токаевдин бул буйругу тууралуу Казакстандын Адилет министри түшүндүрмө берди. Я бы не стал драматизировать. Чечим бүгүн эле чыга калган жок. Президенттин буйругу буга чейин эле мыйзамдын баардык тепкичтеринен өткөн. Парламент кабыл алып, президент кол койду. На Совете Безопасности. Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Назарбаев президенттен быйыл март айында өз каалоосу менен кеткен. Бирок Коопсуздук кеңешинин башчысы кызматын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Замира Кожобаева, Прага.